Рахмат. Кыргызстанда биринчилерден, Кыргызстан эмес, тиги Борбор Азияда биринчилерден болуп метадоновый терапияга Кыргызстан өткөн да, туурабы? Ошол боюнча жооп бере турган эме специалисттер барсыңарбы? Ооба, специалисттер бар. Бизде заместительный терапия деп коебуз, метадон терапия азыр регистрация өтүп 866 адам өтүп атат. Арасынан 65 аял. Бул заместительный терапия дегенде ошо метадоновый терапия да. СИЗОлордо кандай болуп атат бул боюнча? Канча адам өтүп атат? Эме наркология боюнча специалист. Менин атым Бакирова Жылдыз. Наркология боюнча метадон программа чын эле 2002 жылдан бери бизде реализация болуп атат. Азыркы учурда 862 киши, 65 аял киши СИЗОдо дагы, пенитенциарный системада дагы эме заместительный терапия метадоном бар. Азыр менин маалыматым боюнча 162 киши Өтүп атышат да? Ооба, Бүгүнкү күндө. Ошол наркологиядан бир күндө бир жолу келип туруп алып кетишет дарысын, туурабы? Андай учурларда Оорукчан адамдар. Рахмат сурооңузга. Андай учурларда да бар, жакшы өзүнүн критерийлер бар да, кайсы кишилерге кандай 5 күнгө бергенге мүмкүнчүлүк бар да андай. Эми бул 1-Май районуна кирет да. Менин шайлоочуларым ага чалып айтып атышат. Ошол жерде деген бир күндө бир жолу кылдырбай, бир айда бир жолу же бир айда 2 жолу кылдырсаңар, тегеректе эми ар кандай ситуациялар болуп калат, сиз түшүнүп атасыздар да. Ошол ыз чууну кантип азайтсак деп, ошол сиздерге ушул маселе келип калса сурап бериңиздерчи деп абдан суранышкан да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Бир күндө бир жолу келип метадоновый терапияда отурган оорукчан адамдарыбыз, эми бул оорукчандар да, наркозависим бул оору. Ошол адамдар бир күндө бир жолу келип чогуланып килтеген очередь дейт. Аякта биздин балдарыбыз чуркап жүрөт. Бир көчөдө көрүт, улам ызы чуу болуп кетет, эми мушташат, ар кандай болот дейт да. Биз балдарды сыртка чыгаргандан да коркобуз дейт. Эми аяка постовой деле койсоңуз деле бул маселе чечилбейт болуш керек. Мүмкүн биз ошол эски совет системасынан азыр дүйнө жүзүндө деген бир айда бир жолу же бир айда 2 жолу берилет экен да. Ошол практикага өтсөк, сиздин көз карашыңыз кандай деп мен сурайт элем да. Азырынча Бишкекте, Кыргызстанда метадон водный раствор, 1% водный раствор деген колдонот. Ал деген действиясы, фармакологическое действие 24-төн баштап 36 саатка чейин эле. Баары бир күндө бир жолу келишет экен да, парс болушат экен да. Ооба, сиз айткан эмелерди, учурларды да биз карап атабыз. Азыр пролонгированный деген препарат бар. Ошону биз азыр киргизип карап көрөбүз пилот боюнча. Если ошондой болсо, сиз айткан эмедей мүмкүнчүлүк болот да, анда бир айга болсо дагы же 10 күнгө болсо да ошо препаратты бергенге. Принудительное лечение кандай болот? По решению суда. Принудительное лечение по решению суда эле, ооба. Ошондо бүгүнкү күндө деген бир жылда мисалы канча адам деген ошондой сот менен канча адам жөнөтүлөт? Азыр пробационный система менен чогуу иштешип атабыз, ошон үчүн азыркы учурда бир 10-15 киши бизден лечение алып кетти наркологиядан. Бул практиканы да кайра пересмотреть этсек жакшы болот эле деп мен сиздер ушу специалисттер ойлонсоңуздар деп суранат элем да. Анткени деген көп нерселер уже эскирип атат да. Эмнеге бул суроо берип атам, урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү? Анткени деген наследие, мындай эски мурдакы замандын наследиясы бул наркологический учет. Эгер адам жашоосун өзгөртөм деп, мисалы деген, жаш кезинде бир ката кетирди, же дагы бир нерсе болуп кетти, жаңы турмуш курам десе дагы, аркасынан укук коргоо органдарда учетто турса, бул шантаж катарында колдонулат экен да. Жаңы кызматта, жаңы турмуш жашайм десе да, аркасынан ээрчишип, жөн койбой, эртеси күнү деген ал адам полностью финансовый зависимый кормушкага отурузуп коюшат экен да. Ошол адамды эл баарына айтабыз, сен бизден келип отметкада отурасың деп, бир жумада болбосо да бир айда бир жолу келип туруп, чуурулуп туруп, аркасынан ээрчишет экен. Жаш кезинде бир ката кетирсе, улам бир жакшы специалист болуп, мен үй бүлөлүү болуп, ошо жаңы турмуш куруп атам десе дагы, ошондой аркасынан ээрчишип, ошентип, ошондой адамдын аркасы менен акча жасаган укук коргоо органдарынын арасында адамдар бар экен бүгүнкү күндө. Буну кайра карап көрсөк кандай дейсиздер? Же мен мыйзам алып келсем, же сиздер жактан чыгарсаңыздар, мен ойлойм көп адамдар ыраазы болуп, бул туура да, жаңы талаптарга туура жооп бермек да. Ой пикириңиз кандай, айтсаңыздар? Урматтуу элдер жооп берет.
азыркы кезде биз туура айтып кеттиңиз, бул деген метадон терапия өтүп аткандар, булар оорукчан адамдар. Укук коргоо органдары, милиция органдарынын кызматкерлери алардын артынан коондуктабайт. Алар оорукталган себебинен биз менен контактирде өтпөйт, жылан гана медициналык кызматкерлер менен контакталышат. Биз дагы аларга шарт түзүп иштегенге, толук кандуу обществонун арасында жүргөнгө гана мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз. Артынан коондуктап алар менен акча көрүү деген андай биздин кызматкерлердин арасында жок. Андай болсо биз кызматкерлерди жоопко тартабыз. Рахмат.